Суулуу терек экологиялык билим берүү жана жапайы жаныбарларды реабилитациялоо борбору Кемин районуна караштуу Суулуу терек капчыгайында жайгашкан. Анын жалпы аянты 11 гектарды түзөт. Аталган борбор КМШ өлкөлөрүндөгү негизги реабилитациялоо ареалы деп эсептелет. Реабилитациялык ареалда Кыргызстанда сейрек кездешкен, жоголуп кетүү коркунучунда турган жапайы жаныбарлар каралат. Алар жаракат алган же карлыгы жеткен жаныбарлар. Ак илбиристи коргоонун эл аралык күнүнө карата реабилитациялык борбор менен жеринде таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүнкү күнү Капчыгайда 2 ак илбирис, сүлөөсүн, карышкыр жана канаттуулардын бир канча түрүнө кам көрүлүүдө. Мына бул вольер болсо, атайын илбиристер каралчу вольерлер болуп эсептелет. Аты колючка. Бу колючка деген Ысык көлдө жаңы реацентр ачылганда ошакта туулган 2009 жылы. Неволе турулуп калып, вольердин ичинде болуп калган үчүн муну азыр аңчылыкка кое бергенге болбойт да. Эми бул биякта эле болот. А муну азыр тиги жаралтышка кое бергенде бул жанагы аңчылык кыла албайт да. Күн алыстан свежий этип берилип турат. Салмактары булар эми кээ бирөөдө аябай плотный, упитанный болгондо 45, эркектери 50 килограммга чейин болот. Куйругунун узуну, бул куйруктары денесинен узун болот да. Өзү 90 болсо куйругу 1 метрге чейин чоюлат. Медосмотр убак менен өтүлүп турат. Мына жакында эле буларга азыр тиги профилактика, прививкасы сайылды, гельминтныйлар. Ареалда 3 ири тосмолор жасалган, алар жапайы жаныбарлардын эркин жүрүшүнө ылайыкталган. Ошондой эле алар дайыма тажрыйбалуу ветеринардын көзөмөлүндө болушат. Киши келгенде биз визуальный осмотр кылыш үчүн атайын муну ушундай кичинекей кийирип, көрүп осмотр кылыш үчүн ушинтебиз. Андан кийин мына тиякта көрүп атасыздар, өзүнүн чоң эшиги бар, аны ачабыз, чоң вольердин ичинде жүрөт. Бул бүгүнкүгө эле киши келип көрөрдө эле ушундай кийирип камайбыз. А так бул постоянно вольный тиги чоңдо жүрөт. Мындан биякта үстүнкү аз вольерден барып көрөбүз. Аженде Жумгалдан келген бар, ал действительно воляда жүрүп келген, баягы карылык болуп, талаадан тамак жей албай калып, элдин малына кол сайып, анан Жумгалдан алып келип кармалып келинген да. Ак илбирстен бул мисалы үчүн пирамиданы карасак, эң бийик чокусунда ошо ак илбирстин байырлаган ареалы бар да. Демек ал жерде бизде эмне бар? Ал жерде мөңгү бар. Таза суунун башаты ошол жерде. Ошол жерде жана жайыттын эң аялуу жерлери ошол жерде да. Эгер биз илбирсти коргобосок, анда короо киргизип алгандай коргобойбуз, ошол аймагын кошо коргоп атабыз да. Демек бул комплекстүү түрдө ошол илбирсти коргоо менен биз мөңгүнү да коргоп атабыз, жайыт жагын карап атабыз, суу маселесин, анан анын жанында жүргөн ошол өзүнүн тоют базасы болгон башка жаныбарларды коргоп атабыз. Демек мунун баары бул жаратылыштын балансын кармап турган компоненттер да. Аталган борбордо жаныбарларды операция кылуу үчүн бардык шарттары бар заманбап бөлмөлөр ачылган. Ошондой эле экологиялык аң сезимди өнүктүрүү боюнча билим берүү бөлүмдөрү иштейт. Элнура Кайнарбек кызы, Кадыр Султаналиев, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.